Я же честна перед вами, Всевышний тому свидетель. Только вот честной работой можно получить благословение Аллаха. Медиа хабқа кайрылган жабырлануучу баш аягы $1000 жакын акчасынан кол жууган. Кайра котор өрүнө баягы акчам чыксын депчи. Алия Куран китепти кармап, колун Куран китептин үстүнө коюп мага видеодон айтып атты да. Алхамдулиллах, мен мусулманмын, мен только жардам беремин, силердин эч кандай акчаңар мага кереги жок деп. Кызыгы юристмин деп шылундардын үстүнөн кайрадан акча тапкандар дагы пайда болуптур. 9000 которгондон кийин ал айтты, сенин акчаң 250 000 болду. 250 000 котором сага эми деди. Гульнара халяль, Алия халяль заработок, исламский доход. Бул аталыштар сизге таанышпы? Албетте интернет желисинде жок дегенде бир жолу үйдө отуруп акча тап, же болбосо аз эле акчаңызды ислам мыйзамдарына ылайык көбөйтүп беребиз. Крипто биржага минималдуу инвестиция кылып 100 000 деген акча тап деген сыяктуу жарнамаларга туш болгондурсуз. Балким сиз баракта өтүп кеткенсиз, бирок акчага муктаж болуп, айласы куруп тургандар алдамчылардын кайрмагына бат эле илинген. Бизге кайрылган каарман бир учурда 5 адамга алданып калган. Шылундардын бири чет өлкөдө отурса, кээ бири Кыргызстанда. Интернеттеги аферисттер кантип адамдын ишеничине кирет. Мындай шылуундарга алданып калсаңыз, акчаны кайтарып алса болобу? Шариятта акчаны адал жол менен көбөйтүү деген түшүнүк барбы? Атым Нурайдай, алдыда буларды тактап берем. Бул видеого лайк басып, бөлүшкөндү унутпаңыз. Телеграмда динге жамынып, адал акча табууну сунуштаган каналдар жаандан кийинки козу карындай эле жайнайт. Алия халяль заработок деген ат менен 5 окшош канал бар. Аларга жалпысынан 10 000ден ашык адам катталган. Аны Алия Сапарова аттуу аял иштетет. Я же честна перед вами, Всевышний тому свидетель. Только вот честной работой можно получить благословение Аллаха. И если же хоть немного есть лжи, то вся моя работа будет проделана зря. Выше я вам прикрепила как раз результат моей честной работы, и вы можете не переживать, не сомневаться, работа с вами будет также проведена хорошо, с отличной прибылью. Хотите убедиться? Тогда нажимайте кнопочку ниже для связи со мной. Мындай шылуундар ичмердүүлүгүн Кыргызстанда эле эмес, Борбор Азия боюнча жүргүзөт. Жабырлануучулардын арасында долларлап акчасынан кол жуугандар дагы бар. Медиа хабка кайрылган жабырлануучу баш аягы $1000 жакын акчасынан кол жууган. Анын жакындары бул тууралуу кабарсыз болгондуктан ал бизге окуясын жашыруун айтып берди. Андыктан каарманыбыздын аты өзгөртүлдү. Бул жерде баардыгы эле карап отуруп, бул жинди го деп ойлошу да мүмкүн да. Себеби мен биринчи акчам жоголгондон кийин баягы шок абалда стресс болуп калып, кайра котор өрүнө баягы акчам чыксын депчи. Алданып калдым, акчам кайтпайт экен деген ойдо эмес, бирок акчам көбөйсүн деп аларга ошол кеткен акчамды алышым керек деп элечи. 6 ноябрь күнү Сапарова Алия дегенден мага телеграмга эме келип калды. Сиз акчаңызды көбөйтүп алыңыз депчи. 250 000 утур мүмкүнчүлүгүңүз бар деп 6 ноябрь күнү анан ошентип бир ссылкалар келди, аларга кирсем, Алхамдулиллах, Алия заработка бир нерселер деп жанагындай өзүнүн группасы экен да Алиянынчы. Ошол группага кирсем, ал жакта полный эмелер бар экен. Мынча уттум, анча уттум деген видео отчетторчу. Ошолорго кирдим, анан кирсем жалаң эле уткандар экен, анан мен ишендим дагы мен дедим. Алияга айттым, Алия Куран китепти кармап, колун Куран китептин үстүнө коюп мага видеодон айтып атты да. Алхамдулиллах, мен мусулманмын, мен только жардам беремин, силердин эч кандай акчаңар мага кереги жок деп Куран китепти кармап айтып аткандан кийин жоолукчан. Анан мен ага ишендим дагы, ишенип 9000 котордум. Бермектин 4 баласы бар. Учурда жолдошунун дагы өзүнүн дагы туруктуу жумушу жок. Ал акчага муктаж болуп турганда алданып калганын айтып кейди. 9000 которгондон кийин ал айтты, сенин акчаң 250 000 болду. 250 000 котором сага эми деди. Анан мен ишендим дагы, макул дедим. Мен 7 жашта ДЦП эңим бар. Аны ошого жардам кылам деп сразу эле оймо ошол келди да. Анын лечениясына акча керек да. Анан мен айттым, жакшы, сен мага жардам кылып, эгер 250 000 которсоң, мен анын жарым суммасын дедим. Иниме жумшаймын соопчулук үчүн, сен мага ушундай жардам берип атасың деп мен ишендим. Анан ишенсем, ооба ошондой кыл,
иниң басып кетсин андай мындай деп ошондой эмелерди айтты. Анан эме кылып акчаң заморожено тоңдурулуптур акчаң деди. Заморозительдер тоңдурулуптур ошого деди. Кайра 16 000 эме болуп атат. Бул сенин эле акчаң, сенин акчаң мага эч кандай кереги жок. Мен сага кайра котором деп ошентип 16 000 котурттурду аларчы. Ошентип Бермет алдаткан акчасын кайтаруунун жолун табам деген үмүт менен дагы башка 3 адамга алданып калган. Телеграмда Альхамдулиллах фонду баракчасына кирип, ойногула, уткула деген адамдардын отзывдарын көрүп ишенип, акча салган. Көрүп турганыңыздардай эле акчаны 10 эсе көбөйтүп беребиз деп убадалашат. Алар Берметке акчаны баланс катары салдырып, из жашырышкан. Ошону менен мен ноябрь айында алданып, ал жактан уже жиндөө болуп, башым ооруп, 3-4 күн уктаган жокмун. Башым да ооруду, жүрөгүм да ооруп, жанагындай сайгылашып жүрүп бери ошентип жаттым. Күйөөмө айта албай, мага айтсам урушат деп. Ошентип бир жумадай башым ооруп, кыйналып жүрдүм. Өзүмдүн эле бир тууган байкеме айтып, ошого ыйласам, сен ыйлаганың менен уже ал акчаң кайтпайт, ден соолугуңду кетирип аласың деп ошентип эме кылышты. Байкем эле айтканмын, күйөөм, семьямдагылар билбейт. Мындан кийин Бермет акчаңды кайтарып беребиз деген сайттарды издеп, Abdullayev Corporation, Peters Fiscal дегендерге катталган. Биринчи сайт Abdullayev Corporation дароо эле 14 000ден ашуун катталуучусу бар Telegram каналга чакырат. Карыздан кутулгум келеби деп азгырат. Биз аны Instagramдан дагы, Telegramдан дагы таптык, бирок байланыш жолдорун болушунча бууп салгандыктан байланыша албадык. Instagramдагы баракчасына кыргыздардын видеосун дагы жүктөгөн. Видеолордун астынан алданбагыла, аферист деген комментарийлерди көрүүгө болот. Өзүн Рамазан атаган шылуун Берметтен 21 000ден ашык акчасын алдап алган. Сиз инвестиция кылдыңыз деп жада калса видео дагы жиберип ишендирген. Кызыгы юристмин деп шылуундардын үстүнөн кайрадан акча тапкандар дагы пайда болуптур. Анан мен Instagramдан кирдим, Facebook'tan кирдим, жанагы юристтергечи акчаңды кайтарып беребиз, бизге байланыш дегендерге. Юристтердин ар бирине кирип заявка таштай бердим. Анан мага чалуулар келе баштады. Юристпиз депчи, баардыгы эле орусча сүйлөйт. Анан мен орусча билбейм. Пончу эле булар менен Google переводчик аркылуу сүйлөшүп аттым да. Анан аларга эме кылганда мага Милана деген кыз чыкты. Өзүн юристмин деген Милана Берметке байланышка чыгып, ишен ичине кирип Рамазан алдаган акчаны кайтарып берем деп убада кылып 20 000 сом, андан кийин 12 000ден ашык акчасын ар кандай шылтоо айтып котортуп алган. Эми дагы 26 000 берсең 200 000 крипто биржадагы акчаңды чыгарып берем деп күрөөгө мүлк коюуну да сунуштаган. Биз Милана менен байланышканыбызда аты жөнүн атабай, биз берген суроолорго жооп берүүдөн качып, Берметке акчасын кайтарганга жардам бердик деп калп айтты. Ошол заматта ал Берметке жазып коркуткан. Эртеси күнү биз сүйлөшкөн Телеграмдагы чатты дагы тазалап салыптыр. Берметтен башка дагы анонимдүү калууну суранган каарман башта айткан Алия Сапаровага алдаткан жалпы 70 000дин чегин салды. Ал чоң суммадагы насыяны төлөй турчу, акыркы акчасын берип отуруп калганын айтты. Биз халал, кыргызча айтканда адал акча тап деген жогорудагы каналдарды текшердик. Алия Сапарованын 5 каналында тең скриншот, видеону бирөөгө жөнөтүү, экранды видеого тартуу функцияларына бөгөт коюлган. Ал реалдуу адамдар деп көрсөткөн аккаунттар чындыгында жок жана көрсөтүлгөн чектер жасалма. Сайттарды дагы өздөрүнө ыңгайлуу кылып жасап алышканын көрдүк. Булар чет өлкөдө отуруп алып алдаса, жергиликтүү шылуундар дагы так ошондой схема менен элди алдап жатат. Алар жөнөткөн чектер, видеолор ар кандай программалардын жасалма интеллекттин жардамы менен жасалат. Бул жөнүндө буга чейин президент каржы шылуундарын жарнамалап жатабы аттуу материалыбызда дагы кенен айтып, дипфейк жөнүндө түшүндүрүп бергенбиз. Алия Альхамдулиллах, Рамазан. Айтор көпчүлүк шылуундар динди жамынып, адамдардын ишеничине киргиси келет. Алар шарият жолу менен крипто биржада акчаны адал жолу менен көбөйтүп беребиз дешет. А чындыгында кандай? Биз бул суроо боюнча Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгына кайрылдык. Исламдын атын жамылса эле бул диний болуп эсептелбейт. Ал жакта шарияттын өзүнүн эреже тартиптери бар өзүнүн. Бул дагы бир алдоонун бир схемасы, бир жолу депчи. Шарият мыйзамдары менен иштөө ушул такыр башка болот. Анда ачык болот, баардыгы тең. Атайын келишимдер түзүлөт. Келишимдин негизинде анын жолдору бар. Эки тарап тең укук милдеттери коюлган. Эки тарап тең
күйбөй турган ушул эрежелери бар. Бул боюнча бизге да кайрылгандарга биз айтып атабыз, мындай телеграм канал болобу, жанагынтип акчаңды көбөйтүп берем, анан жанагынтип үй алып берем, анан машина алып берем дегендерге баардыгына ишенбегиле деп биз каршы келебиз. Акчасынан кол жооп, карызга белчесинен баткан Бермет милицияга кайрылган. Бирок андагы кызматкерлер Берметти шылдыңга алган. Ошентип ал уялганынан кайра арыз жазбай кете берген. Бул жана деги эле интернеттеги шуулундар боюнча милициядан бизге мындай деп жооп беришти. Ар бир милиция кызматкерлерине кайрылган жарандардын арызын албай коюуга мүмкүн эмес. Кандай арыз менен кайрылса дагы милиция кызматкерлери караш керек. Бизде милиция кызматкерлери кадимки алдамчылык беренеси менен эле каралат бул иштерчи. Көбүнчө учурда, азыркы учурда жанагы Telegram, дагы ошондой социалдык баракчалар аркылуу жадыма беришип, алдамчылык окуялары кездешип атат. Силер аркылуу дагы кайрылып кетет элек жарандарга. Биринчи акча каражаттарын салуунун астында даректерин тактап, ошол ишканалардын же болбосо жарандардын аты жөнүн, жашаган жерин, кайсы мамлекетте экенин тактап, ошол эле соц баракчалар аркылуу адамдардын жазган комментарийлерин окуп, ишенсе болобу, өзүнүн туруктуу бир дареги барбы, кайсы шаарда же болбосо мурун ушундай кызмат көрсөтүп жүргөнбү, ошол эле сыяктуу ар бир мамлекетте каттоодо турган ишканалар бар. Ошолор аркылуу текшерип, анан иш алып барса жакшы болот эле. Дагы дароо эле ишене берүүгө чакырып кетет элек. Милициянын жообун уктук. Эгер алданып калсаңыз, эл эмне дейт дебей арыз жазыңыз. Эгер шылдыңга калып жазган арызыңыз такыр кабыл алынбаса, анда милициянын үстүнөн прокуратурага кайрылсаңыз болот. Унчукпай калып калсаңыз, шылуундардын иши барган сайын гүлдөй берет. Биз алдамчылардын бетин ача беребиз. Алданбаңыз. Интернеттеги алдамчылыкты көрсөңүз же жабыркасаңыз, комментарийге жазыңыз. Бул видеону бөлүшкөндү дагы унутпаңыз. Көрүшкөнчө.